Тынчсызбы? Тынч. Жакшы жүрөсүзбү? Кантип атасыз? Отырам тынч. Кыйналбай. Жок, жок. Кыштан аман эсен чыгалысызбы? Чыктык. Эмне жаңылыктар? Жаңы үй бүттү атат ушу. Үй бүтүп атабы? Усталар иштеп атабы? Иштеп атат. Өзүңүз жалгыз. Зерикпей элесизби? Жок, келин атат, келем деди. Келип атабы келдиңиз? Биротада кел олам эми деди. Келем деди. Келет да Кудай калса үй бүтсө сөзсүз келиш керек. Биз дагы эне көптөн бери сиз менен кабарлаша албай, байланыша албай, үйгө кирише албай, суук болуп калып, кыш болуп калып, андан кийин Индияга 2-3 жолу барып, ошо Индияда ооругандарга кызмат кылып, үйлөргө киришеле келек. Мына Кудай кааласа орозо ичинде ушу иштерди баштадык, үйлөрдү киришип. Былтыркы бүтпөй калган үйлөрдү бүтүрөйлү деп Кудай кааласа азыр Жалал Абадта, Сузакта да бир үйүбүз бүтүп атат. Шыбактары баары бүтүп калды. Азыр сиздики азыр обойлорун алып келдик, Кудай кааласа. Ичи бүтүп калат. Жакын күндөрдө толугу менен бүтүрүп, сизге тапшырып, нерде сонун бир үйгө катма окутуп, үйдүн ачылышы менен кылып, сизге сонун кылып өткөрүп берип, сиздин сонун дуаңызды алып, анан батаңызды алып, дуаңызды алып, бир жакшы болуп кетебиз деген ниет бар. Сиз эле эмес, ушу айыл элинин, ушу көчөнүн элинин, сиздин жакындарыңыздын дуасын алып, бая баштаган ишибизди жолго таштап коосунан аягына чыгарып кетебиз деген ниет бар. Кудай кааласа мына иш усталар дагы ошо былтыр бул үйгө толугу менен материалдар алып келген өзү негизи. Обойлордон башкасы баардыгы алып келинген. Бир обойлору гана калды эле. Азыр обойлорун да алып келдик, Кудай кааласа. Потолоктор бүткөн, Кудай кааласа. Полдор, плюнцтар, потолок, багеттер бүт баары келген. Булар только обойдон кийин болот, Кудай кааласа. Мына эшик, главный эшиги алюминий эшик, атайын суу өткөрбөй турган эшик, былтыр көргөзгөнбүз баардыгы. Могул жерге да килемди сонун кылып коюшуптур го, атайын размерине ылайыктуу. Мынакей ушундай, Кудай кааласа, жакын күндөрдө бул үйдүн бүтүрүп, иншалла ачылышын кылабыз деген өтө жакшы ниеттер бар. Мынакей сиздерге. Мына занавескалар коюлган, кече ушу эжебиздин жакындары, аялдар чогулуп коюштушут го. Мына ушу килемдерин, занавескаларын ушу эжекебиздин жакындары тыйын чогултуп, ушу эжебизге жардам болсун деп энебизге. Мына ушу килем, занавескаларды салып берип атат. Көрдүңүздөрбү? Мына биз бул жагынан кыймылдай берсек, бул жагынан башкалары кыймылдап ушинтип үй бүтө берет экен. Алланын жолунда үй соопчулук үчүн болуп аткан иш, мына Кудай кааласа бүтө берет экен. Мына обойлор мына азыр ушу залдарга алып келинди. Мына атайын өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, жакшы обойлор. Көрүнүктүү, көрүнүшү дагы жакшы. Качествосы деле жакшы деди, кеминде бир 10 жыл турат деди. Өтө кымбат обоюң деле 10 жыл турат деди, бу деле 10 жыл турат дейт. Кудай кааласа жакшы эле обой болот деп ишенебиз. Нелер кемчиликтер бар устага? Кемчиликтердин баары эле келди эми. Иә. Бүтүп калды баары эле. Нелери калды? Обой калды, краска калды, потолок калды болду. Үйдө азыр акыркы жумуштарын жасап аткан уста көз бул жерде аябай көп усталар иштеди. Аябай көп балдар иштеди. Ушул айылдын жаштары кече кирпичин ташып атканда, кирпичин куруп атышканда, фундаментин ушул айылдын 88-89 жылкы балдары фундаментин куюшуп, кырышасын болсо чатырын. Эмил ушул Раматлык, Эмил агабыздын достору жамааты менен материалдарын алып, алар салып беришти. Андан кийин шыбактарына дагы бир башка усталар. Кыскасы, бул Алланын ыраазычылыгы үчүн, Алланын жолунда башталган үйгө канчалаган инсан келип колун сунушту. Канчалаган инсандар келип жардам беришти, Кудай буйрса. Мына иншалла азыр акыркы жумуштары сизге насип эткен экен, Алланын буйругу бунун баардыгы. Сизге Кудайым ушул жумуштун бүтүрүшүнө себепчи кылып койгон экен. Кудай кааласа мына акыркы жумуштарын бүтүрүп бизге тапшырып берген турасыз. Азыр эмне кемчиликтери калды, ошолордун баардыгы мага айтып деп жазсаңыз, Кудай кааласа, канча күндө бүтүрүп калабыз бул үйдү? Бир жумага жетпейт да бул үйдү. Бир жумада толук бүтөт, Кудай кааласа. Биз бир жумадан кийин үйдүн ачылышына уруна берсек болот, Кудай кааласа, буйруса. Иншалла. Анан мен кечекиде ошо сиз экөөбүз баягындай баалашкан тыйынын ала келдим. Бул жерде ошол жанагы биздин баалашкан акчабыз, сиздин эмгек акыңыз, албетте баягындай уста акысындагы
өз баасында кылган жоксуз. Арзан кылып, бир соопчулук үчүн кылып, жаныңызда шериктериңиздин тиричилик бар экен, эми тирилик үчүн биздин дагы банда көңүлүбүздөн чыгарып, сиздин дагы көңүлүңүздөн чыгарып сураганыңызды иншалла биз ыраазы болуп берип атабыз. Сиз дагы ыраазысыз да? Ыраазы болдум. Иншалла. Ушул үй бүтүп калса, ушул жерде дуа кылып, мына энебиз дуа кылып турса сонун, а? Ошондой болсо, Кудай калса, ошо күндөргө жетсек. Кудай калса. Кудай калса. Мына азыр эл көрүп турат. Ушул үй боюнча бир кыскача айтып кетсеңиз да, түз эфирде тартылып атат, бу жактан телевидениеда тартылып атат, бир кыскача айта кетсеңиз да, кандай болду үй? Эми үй жакшы болду, заманбап болду. Мына жакшынакай бүтүп атат. Анчам желдили сала албайт мындайлардычы. Колунда бар деле. Мына эл бар экен, журт бар экен, ушунча үйдү салып берип атат. Жакшына кылып. Туура. Эң жакшы үйлөрдөн болду. Ошон эң алдыңкы үйлөр болуп бүтүп атат. Жакшы. Мына абойлор келди, мына потолоктор, пол, паластар баары жакшынакай болуп бүтүп атат. Эң жакшы үйлөр болду. Бар ойдогудай эле. Ойдогудай. Туура айтасыз, баягы 12 мүчөсү түгөл. Бардыгы мүмкүнчүлүгү бар инсандар дагы моундай үйлөргө жетпегени канча. Туура. Эми буйруса ушул эжекебиз энебиз бүтүп калса, сонун болуп ушул жерде жашаса, өтүп кеткен баласын улам ойлонуп, кайгыра бербестен ушул жаңы ысык үйдө бир кеңири жашаса деп бир жакшы ниет менен. Негизи алгач биз келгенибизде ушул айылдын мырзалары менен ушу Турат агаларыбыз, ушул жерде Баястан деген индилерибиз менен ушул үйдү көргөнү келгенбизде алгач. Анда Эмил агабыз бар эле, энебиз, жеңебиз үчөө жашайт экен эле. Ушул үйдүн ордунда эски там бар экен эле. Шунчалык бир ыйлап кеткенбизде кыргызым ушунчалык акыбалга келип калганбы депчи. Жакшы ниет кылып койсок, баары бүтөт экен. Бир жыл мурун эле ушундай абал эле, мына азыр сонун болуп турат буюрса. Анда сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Кудай калса мына кемчиликтер келди, Кудай каласа. Бияк иш болор бир жумадан кийин. Бүтсө биз үйдүн ачылышына урун айланда, иншалла. Анда жакшы. Мынакей ушундай туугандар, мекендештер, мына көрүп атасыздар, үй азыр агабыз айткандай, чынында эң акыркы үлгүдөгү заманбап үйлөрдөн болду. Мына потолокторунда көрүп атасыздар, бир сонун, көзгө да көрүнүктүү жакшы, качествосы да жакшы МДФ. Анан полу деле баягы ОСБ полдон мынакей. Полдун астына атайын жылуулуктар салынган, бандай фольгаларчы, ысык жылуулуктар салынган. Анан мына азыр полдун бурчуна обойдон кийин эмелер мына плюнцтар, атайын плюнцтар бар, ошо плюнцтар берилет. Бур үстүгө дагы багеттер келген. Алар дагы Кудай калса берилет. Обойдон кийин Кудай калса бардыгы. Анан печка бул үй кантип ысыйт десеңиздер, өтө жакшы бир уста печка салган. Ушул комната менен наркы комнатаны, эки комнатаны ушу бир печка ысытат. Дайым жашоочу үй ушул жер. Мына бул жер азыр спальный болуп атат. Мына духовка менен ысыйт, нар жагынан от жагат. Нар жагында көргөзөлү да. Мынакей бул жакта азыр ушу энебиз жалгыз ушул жерде күн кечирип атат. Мына бул жер печка. Ушу печка менен кадимкидей от жагып, жакшы печка курган. От дагы аз жейт деп ушундай бир жакшы усталар салган. Бул жер азыр шпаклевка болуп турат. Акыркы эмелер калган ушу краскалары, обойлору Кудай калса. Потолоктору бүткөн, полдору бүткөн, мынакей. Азыр кадимкидей эле жашап атат. Былтыры кышта эле кирген бул жергечи. Кышта кирип кадимкидей эле бул жерде күн кечирип чыкты. Печкасын жагып, ушул жерде кадимкидей эле жашап чыкты. Болгону ушундай акыркы евро ремонттору, мына обделкалар калып кетти эле, ушулору мына болуп бүттү Кудай калса. Могул жери болсо бизде башта ушул жерде бир комната кылабыз деген ой болгон. Анан кийин ушул Эмил агабыздын сунушу менен же болбосо бул жерге бир бандай туалет, ванна кылабыз деп дагы ойлогонбуз. Анан Эмил агабыз жок, ачык эле койгула. Бул жерге мен тапчан сөөрү коюп, ушул жерде кичине айнекти карап, ушул жерде эме кылам деп агабыздын сунушу менен ушул жерде калган. Бул жерде атайымдай айтканда холл, мындай чакан холл. Залы бул жак. Мына залында ошо азыр кичине иштер жүрүп атат. Мына полу Кудай калса бүтүп калды. Ушу потологу менен эле обой калды, Кудай калса. Бул акыркы иштер ушул жер калып атат. Сыртын көрдүңүздөр, сырты баары бүткөн. Сыртында дагы кичине бандай таштамайдын чекесин обшивка кылыш керек, ошонусу калды Кудай калса. Ушундай туугандар, буйруса аз гана иштер калды. Мына азыр устаке бул жерде ишти жүргүзүп атат. Иш токтоп калган жок, Кудай калса бир жума 10 күндөн бери иштеп атат. Мына шпаклевкаларын жасап атат. Азыр ушу обойду күтүп атат эле, обой келди. Эң башкысы туугандар, жакынкы күндөрдө числосун айта албайм, кайсы күн экенин.
Мына азыр бир жумада үй бүткөн болсо, бир өтө сонун кабар болот сиздерге, өтө сонун жаңылык болот. Бир жумалардан кийин урунсак, ушул үйдүн ачылышын кылып, катмы кылып, ол жерде бир ажакелер менен, устаздар менен биргеликте ушул жерге катмы түшүрүп, анан энебизге ушул үйдүн күлүчүн ачкычын тапшырып, энебиздин дубасын, элдин дубасын алып, жакын күндөрдө ушул үйдүн ачылышын кылып кетебиз деген бир жакшы ниет бар туугандар. Эгерде келип, катышып кетем десеңиздер, эшик ачык. Базар Коргон районунда Кызылай деген айылда ушу Эмил деген агабыздын үйүн сурасаңыздар баардыгы билет. Бул жерге келип кетсеңиздер болот. Анан мен жардам бере албай калдым, мен кантип келмей келем деген ой болбосун туугандар. Келип сиздер дагы ушул үй бүлө менен, ушу биз менен, ушул үйдөгү муктаж инсандар менен ырыскылаш болуп кетиңиздер мекендештер. Эгерде дагы да кол сунам жардам берем деген болсоңуздар, азыр бизде бир кичинекей жумуш калды, мына сыртын көргөзөйүн. Мына обшивкасы калды. Азыр могул чекесин обшивка кылыш керек. Ушу азыр акыркы заман бак тинекелер менен кылып атышат. Ошонусу калды. Азыр ошонусун кылсак, анан үйүнө кичине киргизе тургандай мебелби балким идиш аякпы, килем паластарга баары бүтүптүр уже. Ошондордун деле караштырсак болот. Карап көрөсүздөр. Балким ачылышына эгер кол сунам десеңиздер. Мүмкүнчүлүк болсо, андан башка мен азыр дагы сиздерге көргөзөм. Жалал Абадта жанагы көп майыптар үй бүлөлүгө үй баштап атабыз. Азыр бүгүн түштөн кийин ал жерде техникалар барып жумуш башталат. Усталар менен Кудай калса жердин үстүндө иш баштайбыз. Азыр бир 1 саат 2 сааттан кийин ал жакты да сиздер менен бөлүшөбүз иншалла. Эне мына азыр үйдү кирип көрүп чыктык. Устадан кемчиликтерин сурадык. Уста акага дагы уста акысын бердик, Кудай кааласа. Сарсана болбоңуз, кыжалат болбоңуз. Баягы уста акысын кантип беребиз, кемчиликтерин кантип каяктан алабыз деп кыжалат болбоңуз сиз. Сиз болгону Кудай кааласа, ушул үйдө бир көп жашайын, оорубайын деп гана Кудайдан сураңыз. Башка маселе сиз ойлонбой эле коңуз, Кудай кааласа үй толугу менен иншалла бүтүрүп, сонун кылып, тапшырып, анан иншалла кетебиз сиздин дуаңызды алып. Анан дагы эне азыр бул жерде көп эл көрүп турат. Мына кече эле айт майрамы өттү, айт майрамыбыз менен ороз айы өттү, эң ыйык айлардын султаны болгон ороз айы өттү. Анан ошол күндөргө бир мына сиздин үйүңүзгө кимде ким жардам берсе, мына канчалаган инсан жардам берди, апа. Мына балаңыз Эмил аганын достору ушул ишти эң башталышында бизге сунуштаган, биз менен биргеликте ушул ишке себепчи болуп келаткан мына ушул айылдын тургундары Турат агабыз бар. Ушул жерде Баястан деген инибиз бар, өзү жаш болсо да канча кызмат кылышты. Анын достору бар, ошол жерде Турат аганын достору, Баястан достору, Эмил аганын достору, жана жердештериңиз, мына кол коңшуларыңыз канча эл кол сунду кыскасы. Бир 4 эле эмес, 5 эле эмес, бир 10 эле адамдын колунан эмес, бул жерде канчалаган элдин колунан бул үй өтүп атат, канчалаган адамдардын баягы кол салуусу менен үй бүтүп атат. Ошол инсандардын баарына бир сонун бир батаңызды бериңиз, апа. Сонун дуаңызды бериңиз. Майда тынч болсун, ömür uzun bolsun. Жакыныраак бол Баястан. Максатына Катуураак сүйлөңүз. берсин. Баалыңар максатыңарга жете бергиле. Ал тапканыңарга барака берсин. Дайым жолуңа чыгып жолдошуңар кыдыр болсун. Амин. Аллах рахмат, апа. Рахмат. Сиз да оорубаңыз. Рахмат. Эмне маселе азыр сизде? Эмне кемчилик, эмне ойлор болуп атат? Кемчиликтер жок, кынча эле жашап атабыз. Эми азыр эл сурайт да, менден дагы сурайт. Эмне жетишсиз экен, апада эмне проблема болуп атат, эмне жетишсиз, эмне жардам кылсак болот деп сурайт да мисалы. Ошону бул жакка бөлүшүп койсоңуз, эмне кандай болуп атат? Кышка көмүрүңүз кандай? Көмүр болот. Азыр жок, Азыр жок. Отунуңуз жок кышкыга? Дагы башка эмне маселелериңиз бар? Өзүңүзгө мындай керектелүүчү эмне проблемаларыңыз бар? Ошо мага оту менен көмүр керек да, анан ошо. Үй ичинечи? Үй ичине эми алабыз да, өзүм алам деп турам. Төшөк ашым керек болуп атат үйлөргө. Төшөктөр? Килем алып керек болуп атат. Ошолор эле башкаларды. Немечи, могу стиральный машинаңыз барбы? Жок. Кир жууй турган машинаңыз, аныңыз жок, Идиш аяктарыңыз кандай? Идиш аяктар бар болуп атат. Төшөктөр кемчиликпи? Төшөк ашым керек. Аны кылып алабыз да, пенсия бар. Пенсиядан топтоп. Пенсия. Чын. Уят эми баарын эле эме кылабыз. Түшүнүктүү.
Мына ушундай туугандар, мекендештер, чынында баягы мен былтырлары дагы көп энебизге сөз бергенде ушундай кыска нуска сүйлөйт, кыска нуска дуа берет. Эмне маселеңиз, эмне проблемаңыз бар, кандай кыйналып айтасызбы десем, могул жанындагы бир бөлмөлүү, эки бөлмөлүү ушу музда үйдө жашап аткан былтыры. Келсем, үшүп отурат, үшүгөн жоксуз десем, жок дейт да. Мен көрүп туруп сурап атам да. Үшүгөнүн көрүп турам, болсо анан сурап атам. Жок дейт, жылуу дейт. Негизи эле ушундай кыйынчылыгын бирөөгө айтып, бирөөгө салгысы келбеген ушундай апа экен. Негизи баягы мурунку союз малындагы апалар, аталар ушундай болгон. Кыйналса дагы чыдап келген. Ыйласа дагы эч кимге айтпай келген. Азыркылар ушундай бир 3 күн кыйналса, 3 ай кыйналса эле бир жакындарына же болсо элге кыйналып чыга калат. Негизи сабырдуу болуш керек экен. Сабырдын түгү сары алтын дейт. Сабырдуу болуп жүрүп, Кудай бурса мынакей бир жакшы күндөрдүн алдында турат апабыз, Кудай кааласа. Ошол апа, анда кычалат болбоңуз, айткан маселеңизди эске алабыз, Кудай кааласа чечилет. Жакын күндөрдө үй бүтүп калса, сонун болот, Кудай кааласа. Келиңизди чакырыңыз. Ооба, келдим. Келин менен берде күн кечириңиздер сөзсүз, Ооба. Буйруса. Адам келем деп атат, келип атат, келип кетти. Мына ушундай туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул үйгө кимде ким жардам берген болсо, кимде ким кол сунган болсо, кимде ким ниет кылып, ошол ниетине жетпей калган болсо дагы, кимде ким жардам берем деп бере албай калган болсо дагы, бардыгыңыздардан, урматтуу кыргыз элим, Аллахым чексиз ыраазы болсун сиздерге. Алла Таалам сиздерге эселеп чексиз сооптор жазган болсун. Оорубаңыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Эч качан кыргыз эли муктаж болбосун. Ушундай муктаж, көзүнөн жашы токтобогон энелердин муктаждыгы чечилип, бул жашоодо бир татыктуу жашоону Алла Таалам насип эткен болсун иншалла. Ар бир жардам берген мекендештериме мен ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Кудай кааласа жакын күндөрдө ушул үй ачылыш болуп калса, алымдарыбыз, устаздарыбыз менен ушул үйдүн ачылышын кылабыз. Ошол устаздардан дагы, ошол алымдардан дагы сиздерге өтө сонун дуаны алып беребиз иншалла. Сиздердин жардамыңыздар менен болуп атат ушунун баары. Биз жөн гана биздин Ак ниет аманат коомдук фонду ортодо көпүрө болуп бере алды. Калганы ушу сиздердин колдооңуздар менен. Чоң рахмат, урматтуу туугандар. Жакын күндөрдө даярдана бериңиздер. Кудай кааласа ачылыш болуп калса, баарыңыздарды бир число коюп чакырабыз. Кудай кааласа келип, мен алдын ала азыртан чакырып кетем, келип катышып берип кетиңиздер. Биз менен биргеликте сапарлаш болуңуздар, урматтуу кыргыз элим, мекендештер. Келиңиздер. Бул бир келген кыска жашоодо, бир келген бир конок жашоодо мына ушул жумушубуз калат. Ушул жумушубуз менен барабыз акыреттик жашоого. Калган байлык, бийлик, дүнүйөбүз, кубалап жүргөн дүнүйөбүз дагы калат ушул дүйнөдө. Жада калса бир пай жок, насибиз менен дагы ал жакка кете албайбыз. Баардыгы калат бул жашоодо. Мына ушул бүгүнкү жасап аткан сооптуу иштерибиз менен акыреттик жашоого барып, мына ушул ишибиз менен соодалашабыз мындай айтканда. Ар бириңиздерге Алла Таалам ушундай ишке себепчи кылганды насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.